Ошо кезде карасаң, Алтайчылык азапты алдын ала байкаган, бал менен оозун чайкаган, байдын уулу Бакайың, батырдын уулу Семметей, Семметей шериди көргөндө, терисине жатпай сүйүнүп, ошол кезде карасаң, 20 болгон тулпардын алдына тарата бери деле, тайбурулдай тулпардын, ошондо оң жагына бири карап, сол жагына бири карап, батырдын уулу Семметей тулпарды карап туруп деле, ошол кезде тулпардын атасың анын тоогайып, энесиң анын чөлгайып болуп турган кез экен, секиргени сүммөдөй, секиргени бүргөдөй болуп турган кез экен, окуранып жаны бар жерди чапчы бошондо, Семметейди карап туруп деле, соорусунан бири сылап, акан кеңередиң арт деле, басмайыл бекем тарат деле, жана эки жагын каранып, батырдын уулу Семметей оюн экеле калыптыр. Бухардан бери чыкканда кайра ненин канекей дайындап берген эмеспи, 8 мүлүктүн атанын санына берген эмеспи, айдалынын көркеле атша келсе жөн эле, ажалдың адам истеген ак балтанын ошондо колуна минтип алыптыр. Ак келтек ологон алганда айдалынын көркүнөн асынып минтип калууга ойлонуп минтип калыптыр. Жанына түйүшүп токтолуп, жамгыр кылып жатартып, мөндүр кылып ок атып, маңдай теске турганда, ошо кезде карасаң, жебенин огу жетпеген, мынтыктын огун өтпөгөн, тырнаса сайып тешпеген, Аголпок тондуң алыптыр, Аголпок тондуң айкөшөр, атасынан калган аманат, аны кийип алыптыр, айдалынын көркөдөп, ак келтейинин азынып, Шүберге койсоң өрт кеткен, шилтеген жерден мүлт кеткен, Зулпугар кылыч байланып, ошол кезде карасаң, көрүгүнө чыдабай, көк букалар союлган, ошол кезде карасаң, көмүрүнө чыдабай, көктө койлор жоюлган, ак келтейинин жанынан эшегеңдин айбалта колгон алыптыр, колуна минтип алгансаң, кара жаак болдурсун, чапса кулак тундурсун, колунан андан алыптыр, асмандан түшкөн боз кесени курчанып, эми кандай болуп калдым деп, акан кеңердин артынып, карап турган тулпарга үзөңгүнө салыптыр, темир таман үзөңгү тээп минип калыптыр, эки жагын каранып, ошондо туруп Семметей бухарды көсең аттанып, жөнөйгүгө камданып, карап туруп калганда, байдын уулу Бакайың эми кандай болуп калдым деп, кашында турган Семеңе оң жагына бири чыгып, сол жагына бири чыгып, сынакы көзүн сал деле, баягы турган Семеңди сынап карап кал деле, карап турсаң Семметей кармаша келген душмандын катыгын колго берчү дей, өз жактагынын бербеген, өжөрлүгү бар деген, эрегишкен душманды артынан минтип көжөрүп, сайып чыгып кетүүчү жердиги чындай бар экен, аны көрүп турганда, алакан жайып Зорбакай тилек кылып туруптур, кагылайын теңирим, кандай күнгө кабылдык, ал көгөбөш баш болуп, ал тарамдын кордугу жанган өтүп турганда, кагылайын теңирим, өзүң чындап жардам бер, айланып жерге конобу, атасындай болобу, кең букардан кайрылып, тараска келип конобу, айнанайын теңирим, өчкөн отту таңгызып, жаккан оттун көчүрбөй, кагылайын теңирим, коломтодон от күйүп, түндүгү бийик көтөрүп, желпилдеген атадан калып калган ыйыктуу асманда таң аштасак, Семметей жерге баштасак, деп ошентип баягыл атасынын арбагы аныктап колдо деп айтып, көгө теңир бирөөсүң, жар болгон деп айтып, алакан жайып Бакайың ак батасын берди эле, ошол кезде карасам, кылчак бир карап, эки жагын каранып, сылай камчалып, сыртан уулу Семметей бухарды көзсөй карасаң, аттанып жүрүп келе атат, алдындагы тулпарың көкүнүн көккөн ыргытып, туягын жерге мылгытып, кээ бир жерде карасаң, бара түшөт жорголоп, кээ бир жерге барасаң, окура тийген корсизкин колдо минтип карышып, баягы турган тулпарың учкан куш менен жарышып, ыгыс берип кетчүдөй, аны көрүп турганда, тулпардын туруп туягын сынасам деп Семметей колундагы булдурсун сырай тулуп тулпарга камчылай минтип салды эле, Кудай бетин көргөзбө, баягы турган тулпарың жерди чапчы ошондо, анда мында бир тийип, учуп күйүп тулпарың чуркап кетип баратат, алдындагы Семметей ошол тулпар чындап көргөндө, каршы тершин агнардан анда мында бир тийип, аттап кетип баратат, агыны катуу суу кези ак барыктан ошондо
ошондо жүзүп чыгып баратат. Ажысы бийик тоолордон кайбери менен кийиктей ойноп чыгып баратат. Тулбардын көрүп туягын санап минтип калыптыр. Айнанайын теңирим, канатты кушкан тулбарга кайып болдум деп айтып, ушу турган тулбарга анык болдум деп айтып, жонундагы баягы үсүп жүргөн семети ыраазы болуп тулбарга Гүлтөкөгө келгенде акан кеңерден алыптыр. Баягы турган тулбарды аса байлап калыптыр. Күгүм кирип күн бата, элдин алды жымдата, ошондо туруп семети алып уйкусун чындап салыптыр. Таңгамалы болгондо, жер бетине чачырап, күндүн нуру толгондо, ошондо туруп семметей алдындагы тулпарга кайра минип токунуп, жолго минтип салыптыр. Басырып келе жатканда батырдын улу семетей оюна келдиң ар нерсе, эга кылайын теңирим. 16 жашка чыкканча атанын көрүп дидарын, алдына минтип чыкпадым, атанын кебин укпадым, эга кылайын теңирим. Балтыр бешик кезимде жетим калып семетей тентип келип бул жерге Темиркан шарына жыйынып экенин биле албай желге минтип мен жүрдүм. Эртеңки күнүң айланып элиме минтип барганда кандай күнгө кабылдым. Атанын көрүп тарбия, атаны минтип боломбу, атам шерманас кадырбагы аны тапчындап колдосом деп ошентип семетей булуп калган жанына буркурап ыйлап алыптыр. Көзүн жашын тыйыптыр. Кандайда болсоң энекем кашына чындап барсам деп, энекем айткан керезди өзүнөн айтып калсам деп оюнан алган семетей кең букардын шарына күгүм кирип күн батам, элдин алды дым жатам. Аттын осун борду эле, атанып туруп семетей баягы турган каныштын кашына келип турду эле. Кайра эненин канеки керемети менен билиптир, бүгүнкү күнү келер деп кабарын айтып белер деп энекең чыгып алдынан ошондо туруп кеп айтат: эга кылайын семетей, сен таласкан кеткеним айланып балам келсе деп, аманат болгон ишимди колума чындап берсе деп тилек кылдым кулунум. Кандай күнгө кабылдың, кандай барып келдиң деп кабарын айтып турду эле. Ошондо туруп семетей акырын сүйлөп кеп айтат: айнанайын энекем, талайлуу менин берекем, мен таласка барганда эга кылайын энекем, арыбаттан бир убак 12 жылдан бер жака ордуман чындап келер деп, арыбаттан бир убак жолду күткөн кумайык азманчыкты чунайып улуп турган бул үнүн муңдуу адам жашы кыз оң үні менен бир жыттап, сол үні менен бир жыттап улуп уңшуп турганда эга кылайын энекем, кең дүйнө минтип тар болду. Ак ошо кумайыкты кучактап сокулдап ыйлап турганда өзүң айткан береги кулабыя чыктың алдыман. Кулабияны көргөндө ай туякка чалды элем, ай көлмөн атамдын арбага чындап жар бол деп тилек кылып калды элем. Казы менен картага ошол турган кумайык тойгузуп минтип алды элем. Өзүң чындап айткандай кулабиянын бул жака алып келдим ноктосун жетелеп минтип калды элем. Ар эместен өткөндө эга кылайын энеке боз каймалдар баш чыгып алдыман тозуп бир чыкты. Андан кийин энеке өзүң кылган зор белги күмөсүн келип алдына өзгө минтип өтөрдүм. Таласын суусу ташыптыр, кан ошо кезде карасаң кандуу болуп ал сууң, үйдө болгон таштарың мөрлө багып атыптыр. Ошол сууду көргөндө алдымдагы ак тулпарга камчырып агын сууга киргенде алдымдагы ак тулпар ала салып энекем агып өтө кетирди. Эга кылайын энекем, тилек кылдым теңирге: айнанайын теңирим, кандай күнгө кабылдым, мына турган атамдын ак күмбөзгө жетемби, же болбосо тулпарым ала салып бул жерден агып сууга кетеби. Кагылайын теңирим, камбанастан атамдын күмбөзүнө барсам деп, зират кылып алсам деп тилек кылып турганда, айнанайын теңирим, өзүң чындап жар бол деп тилек кылып турганда, адүнө кеткен атамдын алым бетчери көрүндү. Ай сарала тулпарга камчыны сылай салыптыр, жандай салып тулпарга алдымдагы тулпарды коштоп минтип алыптыр. Көгара сундун ат мүнген, көгара бустон күйгөн ак балтанын чубагы адагы келип калыптыр. Иним бери бастыр деп имерилтип жаныма жандай салып калыптыр. Анан арка жанынан улаккандын сыргагы кошо келип калды эле. Удаң үч батыр жаныма жакын келгенде канатамдын бул жүзүн көрүп барып токтолдум. Антип турган себебим Айкөлмөн атамдын дидары минтип көргөндө ат үстүнөн жанапа кулап кете жастадым. Жейке чыга бергенде ошол кезде тулпардын чоргосунан карасаң тамчылап суусу калганда оңго өскөнгө өзүм чыгып калганда оң бөйрөгүм таянып, ойронум атам деп ыйлап, сол бөйрөгүм таянып, солкулдап ыйлап турганда эга кылайын жан атам, 12 жылдан бер жака ата экенин биле албай, көкүрөкүң биле албай айланып чында бир келдим. Арбагың тирүү бар болсо жөлөй кел деп кеп айтып тилек кылып турганда, айнанайын энекем, өзүң айткан белгиңди аны көрдүм деп айтат. Күмөсүн чүйгүңгүрөп белги берип турганда ыраазы болдум сага деп айтып келдим мына деп баягы турган семетей баянын айтып билдире. Ошондо туруп энекең анда туруп кеп айтат: айнанайын семетей, анык болгон белгини көзүмө чындап көргөзүп алып келсең ноктонум, күмөсүн чүйгүңгүрөп белги берсе кулунум, айтып турган тилимдин аягын билип аларсың. Атаң Темиркандын алдында азыр минтип барарсың,
атам атамды тұрған себебім 12 жылдан бері жақа озыңың алып ата деп көніп қалған жайың бар ару баттан бір бақ айтып тұрған сөзіңдің ойыңа чындап аларсың антеп тұрған себебім тайтелеп минтеп айта албай жаталеп сөзде қайта албай ортада минтеп тұразың ару баттан бір бақ балаңдан көрген атаңдың жаршына жақын келерсің ақ батасын аларсың андан кейін құлыным алла тағала жар болса таласты көстей барарбыз кіндіктен тамған жеріңді көзіңменен көрерсің атаңнан қалған айчықты аспанда таң аштасаң қан өргені көтеріп қалың жұрттың башына көбештін алып хандықты ел жұртыңдың башына башыңа чындап бақ қонып халқың тұрып қашына хандықты ажы бір келсе мен расы болырмын құдайға деп ошентіп баяғы қанекең ерең айтып тұрғанда андай болсаң енеке таятамның алдында азыр минтип баралық деп ошентіп семетей көгім кіріп күн бата алтын тақтан қаяғы темірқан түсер шағында ештен кірей келіптір қолын алып орнынан ассалауму алейкум амансың ата деп қайырлы тұрып кеп айтады қағылайын қаната ару баттан бір бақ өзіңнің тұрып алдыңда еркін өссін деп айтады қаяша берген адамды қамшыға мен деп сабадым ешбір тұрған адамың алдынан қаршы шықпады еркін ойнап бұл жерде ойын күлкі салғанда ойынменен болғанда қалаған тұлпар мінгенде қалаған киім кигенде қалағандай жүргенде 12 yaşқа шыққанда арақың өткен атамдың ерекені біліндім арғын қырыс көп жұртым шерекенін білінді еме қалқым тұрып еліме қайырлып мен қуар бергенде таласқа минтеп барғанда танышып минтеп қалғанда еліме чындап кетейін қағылайын қаната ұрсат берген деп айтып жырымдан айтсам таята қандан айла қылайым қалқыман чындап жылайым деп ошентіп баяғы семетен айтып тұрғанда ошондо тұрып темірхан саламын алейк алып тұр семете шердің ошондо тиктеп қана тұрып қалыптыр айнанайын семметей айтып тұрған сөзіңдің анығы чындап білінді айнанайын семметей 12 жылдан бері жақа ойыңан албай ешнәрсе ойнап жүрген кезіңде қандан айла қылайын айнанайын семметей тайған итте жилделе қошы қолыңда тұрған қанекей көтеріп сені келделе 90-ға шыққан енекең шиырдың енең баш болып чындап қашып келеделең еме қағылайын семметей қоқойтып тұрып өзіңді жалғыз минтеп жібербей адырда жылқың аралаш айдап минтеп алайын мен қайната болып тұрғанда кеше қамадан сатан көзі түрі кезінде айдап мал берген айдар көштен ар берген сүйреп мал берген сүйрек көштен ал берген қағылайын құлыным өзіңнің тұрып алдыңда 4 түлік малдан өзіңе түгелдеп чындап берсем деп аракет қылып тұрмын деп ошентіп темірхан дуыл басты қақтырып ошол кезде қарасаң жан жөкөрін шақырып ошондо тұрып кеп айтады қыр жігітті қамда дейді қыр жігіттің барысы қырғызда жүрген 4 түлік малдан минтеп алсын дейді алдына тұрып көп малды айдап минтеп алсын деп тілек қылып тұрып жана тұрып ойланып жана тұрып толғанып жанындағы қанышқа ақырын сөйлеп кеп айтады қағылайын қанекей айтып тұрған сөзімдің аяғын оқшы деп айтады ару баттан бір бақ ұшыл тұрған семетейім Қолақтап жалғыз өсін жібербей, қолықтың алып берейін, ару баттан бір бақ, Шаятемірменен мен өзім башынан тұрып анасы, мәміне қылған жерім бар, Шаятемірден чачекей, 12-ге толып тұр, ошол тұрған чачекей, тұрмышқа шығар шағы болып тұр, атабанын салт екен, құлды құрып өзіні, бүгін чында парайын, ертеңгі күні Темірхан, ошо тұрған баланы үйлендіріп қойды деп, еліме тұрып алдында, сөз болып чындап алайын, деп ошонтип Темірхан, ошол кезде қарасаң, тай тұяқтың алып тұр, жан башқа ментеп салып тұр, жан деп салған соң жан жөкөрін ершетіп Шаятемірдің алдында ақырын сөйлеп кеп айтады қағылайын Шаятемір ару баттан бір бақ құрдаш болған жайың бар құру болған жайың бар өзіңді байқап отырсам сенің қызың чачекей 12 жашқа толып тұр шығара шағы болып тұр ойлап отырсам ойының манас батырдың қабараншында пелейсің қанша жылдан бер жаққа ушул семете шердің қолымда жүрген анта минтип бересің жиен болған семетей жеріне кете жатқанда жалғыз табаны жібербей алдыңда тұрған қызыңды алуға минтип алдыңа құлды құрып мен келдім қағылайын Шаятемір айтқан тілім біліп ал азыр менен тілімді ал деп ошентип аяғыл қолындағы тай тұяқ алдына минтип қойғанда аузын ашып қалып тұр қағылайын Темірхан ару баттан бір бақ арбақ құдай алдында айкөл манас батырдың ұлы болған семетей башын аттап нетейін балап қалсаң қызымды барқына етсең қызымды бата қылған өзіме тілек қылып тұрайын деп ошентип аяғыл Шаятемір қызы чачекей ошол кезде қарасаң ақ некесін қиып тұр аны ошол кезде қарасаң
Баягы турган Шай Темир анда туруп кеп айтат, кыздын себеби болчу эле, эга кылайын Темирхан, малды берсең сен азыр 80 төйгө жүк артып, себинчинда берейин деп ошентип Темирхан айткан тилдин алыптыр, айдаган жакка барыптыр, адырдагы жылкысын айдап келип баягы Семетешердин алдында күргүрөтө жылкысын тиреп минтип калыптыр. Анан арка жагынан маң баскан, чуудаларын чаң баскан, ботолору мойтондоп, төөлөрүн айдап салыптыр. Анын арка жагыларын букалары сүзүшүп, каршылдаш сүзүшүп, кошо келип калыптыр. Анан арка жагынан жайылып жаткан көп малды чекесинен карасаң, коро койлорун санабастан баягы Семетешердин артынан агытып минтип алыптыр. Энекебиз чыйырды 90 келген чагы бар. Ошол кезде карасаң, тугунчак жорго токунтуп, ак элечек кийгизип, баягы турган карасаң, асемде турган кийимдин алдына чындап илгизип, баягы турган өркөчтүн төөлөргө жүк артып, чыйырды да энеге жетелетип калыптыр. Анан арка жагынан 10 жигити бир жагын ооп калган жүктөрүн бир жагынан оңдошуп, бир жагынан түзөшүп, айдап минтип алыптыр. Таласты көзөй бет алып. Семетешериң ошондой көчүп гана жөнөп калыптыр. Емиңаның андай таштайлык, таласта турган бакайдын кабарынан баштайлык, көзүнүн алдың ирилдеп, көкүрөгү дирилдеп, баягы турган зор бакай, эми качан эми келет деп, күтүп калган чак экен, алаңгыча болбоду, эчкиликтин бер жака, зоозуна минтип карасаң, жылгынан туруп бетинен, күтүрөгөн көп жылкы, караганы чында көрүндү, кайдан келген жылкы деп, анын артын караса, чуудалары саң баскан, ботолору маң баскан, төөлөрү минтип көрүндү. Анан арка жагынан жайылган уйду көргөндө, кайдан келген көп мал деп, жана карап турганда, төштө турган көп койдум, карагына минтип көрүндү. Алаңгыча болгон жок, ак элечек заңкайып, алдыда келет баягы чирдин эни көргөндө, ошол кезде карасаң, канча жылдан бер жака көрөлбөй калган зор бакай көзүнөн жашы төгүлдү. Айнын теңирим, кандай күнгө кабылдык, качып кеткен канекей, кайрылып минтип келдиби, жетим кеткен Семетей, жетилип минтип келдиби, көчтү баштап Семетей, көчүп мага келдиби деп ошентип баягы көк чолокту камчылап, көзүнөн жашы тамчылап, баягы кезде карасаң, канекейдин ашкылып, кашына келип калыптыр. Чирдин экеңдин кашына жакында минтип келгенде, айнын энекем, аман көрдүм жүзүңдү деп ошентип кучаттап, булкулдап ыйлап турганда, кайың ыйлап, талыйлап, караган жандын баары ыйлап, ыйлаган жандын баарысы өз кайгысын жеп атып, эга кылайын теңирим, кандай күнгө кабылдык, айкөлөң манас өлбө деп, акырет жүзүн көрбө деп, ата балаң арылып, кайрылып минтип келбе деп, сокулдап ыйлап турду эле, алаңгыча болгон жок. Баягы Семетей келип калды деп, кабар берип калгана, калың жүргүз жалпына, кабар берип калган соң, анда мында бир тийип, карап турсаң кебири, тайга минип алыптыр, кай бирөөсү карасаң, атка минип чапкылап, ак элечек заңкайган, апалар келип калыптыр, аксакалы жайкалган, аталар келип калыптыр, кучакташып көрүшүп, ортогон алып турду эле, алаңгыча болгон жок, жылаңайлак жылаң баш, баягы кезде карасаң, 6,5 жашы бар, ойноо күлүк кезинде, баягы Салдамбеттин Гүлчору келип калган чак экен, кучата туруп канекей, кашына келип кеп айтат, кылайын энеке, арыбаттан бир убак, дидарыңды сагынып, мерим мага качан төгөт деп, качан мага көңүл берет деп, ыйлап турдум энеке, атам менен Алданбет чоң казаттага от болду эле, энеке менен бурулча, андан кийин кайтыш болду эле, ар күнү жүрүп эшигин титип жүрдүм деп айтат, качан сени келет деп, күтүп жүрдүм деп айтат. Баягы кезде Гүлчору солкулдап ыйлап турганда, энекеңиз канекей, кантип турсун ошондо, боруна минтип алыптыр, солкулап турган балагам мерим төгүп калыптыр, оң эмчегин карасаң, ошол кезде карасаң, булактаган сүт чыкты, кылайын кулунум, энекенин дидарын, сагынып жүрсөң көзүңө, ак эмчекти салайын, баламдай болуп Семетей, азырап сени калайын деп ошентип канекей оң эмчегин салды эле, солкулдатып баягы кайранган Гүлчору соруп жатып калды эле, алаңгыча болгон жок, айгай салган дуу чыкты, аспан жарган чуу чыкты, эмне болгон булчу деп, элдин баары карасаң, кыялап карап калды эле. Ошол кезде карасаң, баягы турган көбөшкан, кабарчыдан көбө угуп, алыстан кеткен Семетей келип калды деп угуп, тентип кеткен Семетей Таласкай келди деп угуп, кырк чоронун баягы калыкан каткан чоросун чогулду минтип алыптыр, корну кылычты берип колуна, кыргында минтип салгын деп, басып келген Семетей башын кесип алгын деп, баштап минтип калыптыр. Ошол кезде карасаң, баягы кезде чоролор же баягы көбөрсүнтелин ала албай, же Семетей колдо сала албай, же болбосо барысы артын көзсөй кара албай, кылчайып минтип турганда, баягы турган Семетей эки жагын каранып, эми кандай кылдым деп, эрдин мурдун жаланып туруп калган кезинде, баягы турган Зорбакай акырын сүйлөп кеп айтат, эга кылайын Семетей,
аянып туруп олтуруп Каймыраска жетесиң, аяп минтип турганча атка минген деп айтат. Найжана болгон алдын дейт, кашыңа келген баягыл, мына отурган көбөшкө каршы чыгып калгын деп жанаң айтып турганда, баягы турган Семетей, айнанайын теңирим, атам менен арыбак, аталаш өскөн бир эле, кагылайын теңирим, атаң өлсөң артынан ата болор жан эле, чоң атам тирүүгесинде, арыбаттан бир убак, чочой келип таласка, кашына коном дечелем, аөкө көбөш аман бар болсо, жанына болом дечелем, атамдан калган бул жоро болот дечелем, кандай күнгө кабылдым, атам менен бир турган, жоону бирге жолдошкан, доону бирге доолошкан, чоң казаткан каттанып, кангай менен кытайды, ошол кезде Бежиңге түпкүрөмүнтү колаган, атам менен бир жүргөн чоролордун барысы чөгө колу келгенге колум барбай турду деп, колум барбай бир турсам, кордого чындап өттү деп, кандан кайла кылдым деп, эрдин кесе тиштенип, болбой калган экен деп, атка минтип мингени Манастан уран чакырып, ошол кезде карасаң, Баатырдын уулу Семетей чоролорго киргенде, айбатын көрсөң кары түз, кашына минтип тура албай, качырып келген Семеңден каршы алдына тура албай, чоролордун барысы бет-бетен тарап жок болду. Каршы турган көбөшкө жебеден мурун жеткени, ак борчуктун үстүнөн ошол кезде карасаң, баягы турган Семетей ыргыта сайып өткөнү, көбөш калда жыгылып, чаңга башы тыгылып, ордон тура калганча колун байлап салып туруп, абекенин ар жакка аңтара сайып кулатып, ал тарамдын барысын турган жерден сулатып, колун байлап баягы орго минтип салып туруп, ошол кезде бакайың эки жагын каранса, баягы турган Жакыбым карасаң көскөн илинбейт, кайда экени билинбейт, эки жагын бир карап, баягы турган бакайың сынакы көзүн салды эле, сынап карап калды эле, кеңкөдө көзсөң булер деп качып калган жан экен, эки жагын каранып, аманатчанын куткарып, алыс кетип калууга камыны минтип калыптыр, аркасынан баягы түнөрө куюп бакайың кошо жетип калыптыр, кеңкодон туруп оозунан жакын барган бакайың алышып минтип калыптыр, ошол кезде карасаң карып калган бакайың баягы турган Жакыпты жыгып чындап ала албай, колун байлап кала албай, бирде туруп бакайың, өйдө көстө бир туруп, бирде көстө Жакыбың жыгып алып, анысын өктөмдү кылып турганда, аркасынан баягы Семетей барып калыптыр. Семетей шерди көргөндө баштагыдан бешбете кайраттанып, камынып, колун байлап бакайды алып келип буларга аны да кошоңу салыптыр. Ал күнүң антип жатканда, эритең менен болгондо, таң кылайып толгондо, эки жагын каранып, чоролордун ичинен кыргыл туруп кеп баштайт, айтып турган бул сөзүм аягын улап бек таштайт. Айнанайын чоролор сөзүмдүн укун деп айтат, эртеңки күнү болгондо, канекей хан кол бийликти колгон алганда, ушул турган көбөшкан эмчегим жара чапты деп, баласынан айтып турганда, 40 чоронун барысы, кыргылга баштап барысы, кашыма чындап келбеди, жардамды мага бербеди, ордомду чындап тапты деп, эзебим чындап тапты деп, элимди таалап турду деп, арманын айтып турганда, айланы кандай кылабыз, кагылайын чоролор, аркаңдан ойлоп иш кыл деп, кайта кеп айтып, кыргыл айтып турганда, чоролордун барысы түнөрүп минтип калыптыр, эми кандай кайла кылдык деп, капаланып барасым, катуу ойго келгенде, казыйеттүү зор бакай, ошол кезде карасам, керемети менен билиптир, чоочуп туруп чоролор, чогуу бойдон качпасын, алдына чындап келдим деп, ошол кезде баягы көк чологун теминип, баягы Зорбакай түшүп келиптир, акырын сүйлөп кеп айтат, айнанайын чоролор өзүмдүн уккун деп айтат, бүгүнкү күнү Семетейим Манастан калганын айтыкчу, ачпанда таң аштаса, кан өргөнү бул жерге кадимкидей бир тигип, түнүктөн буйук көтөрүп, зилек кылып турганда, айнанайын чоролор арам ойго берилип, артынды көздөй качпагын, кагылайын чоролор абирен чындап ачпагын, Семетей шердин алдында Хан Манастын тушундай кадимкидей чоролор кызмат кылары кез келди. Ушу турган Хан Манас чоң казаткан айрылган Алымбет-Чубак шерлердин Арыбаттан бир убак кунуңгу бары кез келди. Алал кызмат кылгыла, айтканын угуп тургула деп ошентип бакайың айтып кеткеле, илең салаң бир болуп, же болбосо чоролор биримдикке келе албай, биринин сырын биле албай, башын жерге салыптыр, баштагыдай боло албай, бир жуманын ичинде ыргалжың болуп туруптур, бир жума толуп өткөн соң болбой калган экен деп, Семетей шердин жанына же жакындап чындап келе албай, жаңы келген Семетей аларга көңүл бере албай, келсе келип турар деп, барса барып турар деп, баштагыдай баягы чоролордун алдына адагы батынып буйрук кыла албай, ортодо минтип турганда, тоочуп турган чоролор чогуу бойдон тил алып, күгүм кирип күн бата, элдин алдыдым жата, ошо турган чоролор катын бала барысын коштоп минтип алыптыр. Ошол кезде карасаң, күн чыгыш көздөй бет алып, барып турган чоролор качып гана кетип калыптыр.
Эмиңер менен болгондо, таңгылайып толгондо, чоролордун барызы, карасаң көзгөң илинбейт, кайда экени билинбейт, чоочуп калган семетей, чогуу бойдон качты деп, алдындагы баягыл, тайбурулду токунуп, аркасынан карасаң, аттанып жөнөп калыптыр, суу самырдын белинен, аркың өткөн кезинен, кууп жетип калыптыр, аттан түшүп семетей, ошо кезде карасаң, мойнуна чылбыр салынып, баягы турган чоролор алдына туруп кеп айтат, кагылайын чоролор, арып аттан бир убак, айып менден келсе кечир дейт, ачуу душман акылдоз, кагылайын чоролор, акылыңа акыл кош, качып жүрүп олтуруп, каймыраска жетесиң, андан көрө чоролор, тараска чындап бололу, баштагыдай бололу, кагылайын чоролор, атам өлсөң арыбак, ата көргөн артымдан, силер барго деп турам, атанын кунун кууга, белди байлап мен турам, деп ошентип баягы чоролордун алдынан кайта семетей, кабарын айтып турганда, кечиргин мени деп айтып, баягы турган семетей, ийилип минтип турганда, икемге келип калыптыр, мейли эмесе деп айтып, баягы турган чоролор эстип келип калыптыр, ал күнүң антип жатканы, эртеси күнү болгондо, күбүр шүбүр кеп кетти, баягы турган чоролор коркуп келди деп айтып, айрымдары карасаң, кеп кылып минтип айрыптыр, айрымдары кеп айтсаң, кошобот кылып семеңдин алдында жүрүү деп айтып, арбын турган көптөрүң аралап элдей кеткен соң болбой калган экен деп, чоролордун барысы ошол күнү карасаң, күйгөн бирип күн бата, элдин алдыдым жата, чогуу бойдон барысы көчүп минтип калыптыр, катын калаш баласы эч кимизи калбастан эендетип баягы кең колун туруп төрүнөн түгөлүп көчүп калыптыр. Ал күнүң антип атканда, эртеңки күнү карасаң, баягы турган чоролор кайта көчкөн киринбейт, кайда экени билинбейт, чогуу бойдон көчкөнүм аны көрүп калганда болбой калган экен деп, ошол кезде семетей тайбурулду токунуп, аркасынан карасаң, кайта минтип барыптыр, суусанларын өткөндө, Акталанын аралап, ары көсөй кеткенде, жетип келип семетей, дагы аттан түшкөнүм, кечирим сурап турду эле, кайта баягы семетейдин айткан сөздөрүм зың этип кенешпей, бучкагына теңешпей, орой сөз айтып, ортоң алып семенди, айрымдары карасаң, камчың олгон калыптыр, каңды дерек айрымы, семетейди карасаң, калашынчаң ар бирөө далага чаап алыптыр, чапсаң чаап алгын деп, баягы турган семетей былкылдабай турду эле, эт бышынын ичинде эрегишип чоролор кайта болбоду, семетейди кордодум, этегинде карасаң, эрдин кесе диштенип, аманатжанга күч келип, ошондо туруп семетей башын чайкап кеп айтат, айнанайын теңирим, өзүң көрүп турусуң, кой дейсең болбоду, чоролор ненин ойлоду, айнанайын теңирим, колума жара калайын, болбой турган чоролор, мен чындап сайышып чындап калайын, деп ошентип семетей алдындагы тулпарга ошол кезде карасаң, теминип минтип минделе, сырнайса колгон алды эле, баягы чоронун калганын тегеренип бирөө качпады, ошол кезде карасаң, жоо келген чоронун бирөөсүң өлүп калганча, бирөөсү тирүү калганча тегеректеп барасы, ортого минтип алышты, семетей менен сайышты, этегинде карасаң, Аланбейттин гүлчөрө аман тирүү калыптыр, Канчыбактын канчуру мудагы тирүү калыптыр, эки чорон кербейтип, бирөөсүн минтип карасаң, оң тизегиң тургузуп, бирөөсүн минтип карасаң, сол тизеге тургузуп, толкулдап туруп семетей, оң бөрөгөн таянып, теңириңе тилек кылыптыр, кагылайын теңирим, кандай күнгө кабылдым, качып келген чоролорум, ката жалы табылды, деп ошентип баягыл ак күмбөздүн алыптыр, кырк чоронун калганга күмбөзү чындап алдырып, тарасты көздөй бейс тартып, оң бөрөгөн таянып, солкулдап ыйлап кеп айтып, сол бөрөгөн таянып, солкулдап ыйлап кеп айтып, оң бөрөгөн таянып, оңгурап ыйлап кеп айтып, кагылайын энекем, кандай күнгө кабылдым, кырк чоронун калганын кырып салдым деп айтып, эки чорон кербейтип алып келдим деп айтып, буркурап ыйлап турганда, кайран энең канекей, кандан кайла кылдык деп, ажал тапса кырк чорон алдан келген баланын аманын гана тилеп турдук дейт.